Баткенде социалдык келишим долбоорунун алкагында окутуу болуп өттү. Иш-чаранын максаты жер-жерлерде социалдык маселелер боюнча иштеген адистерге социалдык контракт тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Социалдык келишимдин негизинде социалдык жардам берүү жөнүндө жобо 2022 жылдын 15 июлунда бекитилген. Тийиштүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Ал эми социалдык контракт түзүү үчүн үй-бүлөлөрдү тандоонун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына караштуу социалдык маселелер боюнча комиссия жүргүзөт. Ал эми аталган окутууга Бишкек шаардык иш менен камсыз кылуу башкармасынын жетекчисинин орун басары келип окутуу жүргүздү. Ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Сиздерге түшүнүктүү берип, быйылкы жылы мен ойлоймун элге жеткирүүдө дагы активдүү иште берсеңиздер, бир топ элдерибизди мындай кырдаалдан алдыга алып чыгууга сиздерде көп салымыңыздар болмокчу. Социалдык контракт аз камсыз болгон үй-бүлөлөр менен мамлекеттин ортосундагы келишим. Анын алкагында аялуу үй-бүлөлөр киреше алып келүүчү ишти баштоо үчүн каржылык сабаттуулук боюнча окутуу, бизнести өнүктүрүүгө багытталган комплекстүү колдоо пакети менен бирге акчалай грант алышат. Комплекстүү колдоонун ичинде каржылык сабаттуулук боюнча окутуу, бизнес план түзүүдө жардам берүү, кесиптик окутуулар, социалдык кызматтар жана бизнести ийгиликтүү алып кетүүгө багытталган насаатчылык камтылган. Быйылкы 2023 жылга карата Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен каралган социалдык контракттын негизинде социалдык жардам көрсөтүү проектибиздин экинчи этабы башталып атат. Быйылкы жылга 10 000 үй-бүлөгө квота каралган 100 000 сомдон. Ошону ушул иш-чараны алдын ала биз өзүбүздүн аймактык кызматкерлерибиз менен аймактык кызматтарыбыздын өкүлдөрү менен обул администрация, райондук жетекчилик менен чогуу ошол кеңешип, жаңы жобо ишке кирген, ошол жобонун беренелери боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзөт. Мындайча айтканда окутуу да, жаңы ошол жоболорду ишке ашыруу боюнча окутуу өткөрүү, анан эл менен жолугуп, элдин болгон суроолоруна жооп берип, ошол жаңы эме боюнча маалымат берүү. Өткөн жылы Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аз камсыз болгон үй-бүлөгө жакырчылыктан чыгууга жардам берүү максатында инновациялык пилоттук долбоорду баштаган. Анда ар бир район, шаарлардан 50 үй-бүлөгө 100 000 сом кайтарымсыз акча берилген. Бүгүнкү социалдык контракт боюнча окуулар эң мыкты деңгээлде өтүп жатат. Былтыркы 2022 жылдагы соцконтракт боюнча пилотто Кара-Булак айыл өкмөтүнөн 7 аз камсыз болгон үй-бүлө социалдык контракт түзүп, бүгүнкү күндө өз ишмердүүлүгүн мыкты алып барып жатат. Мисалга алганда, былтыр 2 жараныбыз мал чарбачылык боюнча, 2 жараныбыз соода саттык боюнча, 1 жараныбыз швейный цех ачып, 1 жараныбыз машина борборун ачып, ал эми бирөөсү Баткен шаарынан минутка ачып, бүгүнкү күндө жакшы иш алып барып, өздөрүнүн турмушуна мындай жакшы эле пайдасын тийгизип атат да. Пособияны карап, айына 2000-3 000ден пособия алгандар бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн кылып, андан көп кирешеге чыгып атышат. Эске салсак, 2023 жылга жалпысынан 10 000 үй-бүлөгө кайтарымсыз акча берүү каралган. Ал эми колдоого алына турган бизнес идеялар мал чарбачылыгы, сүт азыктарын сатуу, тигүү кызматтары, күнөскана жана башка багыттарды камтыйт. Айбегим Набиева, Журой Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктар.